Шайлоо тектүүлөрдүн атайын ошо шайлоо участкасына келдик элек. Бирок ал жерде ушул жердеги тургундар айтып атат, маршрутка менен кирпичный заводдон 20 чакты кишини бул жака алып келип, шайлоого алып келип кетишти деп. Бирок азыркы учурда ошол айдоочусу дагы, шайлоочулар дагы жок. İçinde болуш керек, азыр эми киребиз. Бирок азыркы номери 615 маршрутканын номери. Кирпичный завод тешишет. 20 киши алып келип кетти кайра. Шайлоо. Кирпичный заводтан дедим, ооба. Жок. Бул жерде аралык сакталган эмес. Анын үстүнө бул жердин мекеме дагы бир аз тагыралы экен. Төрага. Мен төрага. Жок. Bizde эми элдер келип баштады, ошону аралык сакталбаганды эми айта баштадым. Канча түш керек аралыгы? Мына менен адам аралыгы. Мындайда бул өзү мындай аралык 1 метр болуш керек. Себеби азыр элдер референдумдун бюллетени менен жергиликтүү кеңештин бюллетени алмаштырып коюшуп атат. Мисалы келбеген адам баягы окуду билбегени бар, башкасы бар, ошон үчүн өзүңүз ташайын. Мана карап туруп, ташайын. Өзүңүз. Болду. Одар. Анан жана маршрутка менен ташып келиптир дейт. Ошолор жок. Жок, ал маршрутка менен ташып келгенден деген сөз бу жерде чындыкка дагы келбейт. Себеби булар ана абалдарын көрүп турсаңар, булар кирпичный заводдо иштейт. Булар мына наблюдательдар болуп эсептелет өздөрү. Булар кирпичный заводдо болот. Ал маршрут менен ташталып келсе, бир адам тарапынан алыш керек. Бу жерде 5 кандидат. Ошол иштен келгенде шайлоодон маршруттан түшүп, шайлоодон өткөнү келиптир. Биз дагы мында неге жапылып келдиңер? Сиз айтып жатасызбы, аралык сакталып атат экен. Ошол булар баягы иштен келгендиги үчүн биз баягы адам койдук, өздөрү мындай келип алганда ошол бир мүчөмүздү коюп койдук, аралыкты сактап киргизиң деп сразу эшикти алдына коюп койдук. Бул өзү мына. Белке өкөң. Кайерден колуң көрсөт. Кайерден келтасың азыр сиз? Кирпичный завод. Маршрутка менен келдик да.